болам. Жыйындын алкагында чек ара бекеттерин ачуу менен эки өлкөнүн туризм багыттарын өнүктүрүү белгиленди. Тажрыйба алмашып, завод-фабрикаларды куруу, жумушчу орундарды түзүү керектиги айтылды. Эки өлкөнүн кызматташтык мамилелеринин алкагында экономикалык карта долбоору ишке ашканы турат. Анда айыл чарба азыктарын өндүрүү, кайра иштетүү менен экономикалык абалды жакшыртуу максаты көздөлүүдө. Аны менен катар мал союучу жай жана базар, эт, тери жана жүндү кайра иштетүүчү цехтерди куруу да пландалган. Ошол эле мезгилде биз чектеш чек аралаш Өзбекстан Республикасы менен чек аралаш Наманган областы менен Жалал Абад областынын ортосунда өнүгүүнүн жана мамилелерди андан ары тереңдетүү экономикалык жактан өнүгүүнүн жол картасын иштеп чыкканбыз. Бул жол картадан биз эмне күтөбүз? Албетте өнүгүүнү күтөбүз. Бул жолугушуудан соң делегаттар өкмөттүн Жалал Абадтагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев менен жолугуп, апрелдин 1-декадасында эки тараптуу кызматташуунун алкагында Өзбекстан Республикасында жолугушмай болушту. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.